кулуктагы өмүр бою саясатта жүргөн киши өзүнүн жемин жөлүнө жедирип тигил же бул нерсени башкаларга берип коюп карап отура турган саясатчылар эмес. Муну коалициялык көпчүлүк түзгөн өкмөт, коалициялык көпчүлүк деген бул 3 фракция, 3 партия. Бегал мырза, түшүнүктүү. Сиздер менен катар эле Аликбек Жекшенкулов, Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров дагы өз алдынча ошо оппозициялык бир топко биригип жанданып жатканы айтылып атат да. Анан мисалы оппозиция мындай чачкын болбой, бир мисалы муштумга бириксе болот беле, же бул бир мындай идеянын жоктугу бириктире турган, же болбосо лидерлеринин жоктугунун кесепетиби? Жок, оппозиция азыр бириксе болот, бирок биз мурунку акыркы 20 жылдардагы оппозициянын ушул тактикаларына анча мынча бир өзгөртүү киргизели деп чечтик. Сиздин каршылык көрсөтүү кыймылын түзүп аткан учурда көп оппозициялык маанайдагы саясатчылар менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Анча мынчасын басма сөзгө да чыгарып жибердик. Талаш тартыштар болду. Чолпон Жакупова деген укук коргоочу бизде болчу. Аны менен пикир келишпестик болгондуктан ал киши азыр тайм-аут алып турат. Бирок талаптары окшош эле болуп атат да көпчүлүк учурда. Талаптары окшош болгону менен мындайда оппозициялык маанайда саясатчылар бир жерге топтолушуп алса, иш жакшы жүрүшпөйт. 2-3 оппозиционер иштейт да, калганы күндө келип тусовка кылып, чай ичип, тиги муну талкуулашып, ойлорун айтып кетишет. Ийин казбайт, ийин казса да ийин казбайт дегендейби? Туура айтасыз, кыргыздын макалдары. Биз ошон үчүн айтып атабыз, ушул эгер чын эле бүгүнкү бийликке оппозициялык маанайда болсоңор, өзүңөрдүн очокторуңарды түзгүлө, өзүңөрдүн штабтарыңар түзүлсүн, ишиңерди көрсөткүлө элге. Анда түбүндө бир идеяны көздөйсүздөр. Бул биринчи этапта, экинчи этапта биздин идеябызды колдоодо, бийликтин узурпациясына каршы күрөшсө, биз сөзсүз түрдө биригебиз. Бирок лидердин тегерегинде биригүү маселесине кандай карайсыздар? Ушул лидер жөнүндө айтышат да, лидерлик жөнүндө талашпат. Лидерлик жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Азыр 21 кылым. Лидерди эл тандаш керек. Мурдагыдай бир партиянын лидери же акыркы эмедей Азимбек Бекназаров айтып атпайбы? Атамбаев эмне үчүн лидер болуп калды? Анын акчасы бар үчүн, бизге акча берген үчүн лидер болду. Андай болушу керек эмес. Саясатта бирок лидер тандоого келгенде ажырым пайда болуп атпайбы саясатта? Ошон үчүн лидерди эл тандаш керек. Мына Москванын мисалында биз атайын мисал келтирдик. Москвада азыркы лидерлердин бири, Москвада шайлоодо Навальный деген. Ал бул бир саясий уюмдун лидери болгон жок, саясий оппозиция уюмдун лидери болгон жок. Ал элдерди механизм гана болуп калды. Элдердин протесттик жанагы электоратты уюштура турган бир механизм гана болуп калды. Бизде да Кыргызстанда дагы ушуга келишибиз керек деп ойлойм. Мисалы үчүн азыркы оппозициялык күчтөрдө жүргөн адамдардын бардыгын Кыргызстан жакшы билет, бардыгыбыз жакшы билебиз. Анан ошол эле учурда Кыргызстанда ошо көпчүлүктү артынан эриште турган бир күч жок. Мисалы, алардын ордуну мурдагы бийликтен жыдып калгандар түзөт. Алардын максаты бир гана эптеп кызматка жетүү деген пикирлер бар да. Сиз бөлүшөсүзбү ушул пикирди, моюн кыласызбы? Күлкү келе сөздөр ушуну азыр булар дежурный болуп кайталап атпайбы? А мурун ошентип айтчу. 2010-жылга чейин булар жытып калгандар десе, булар чалашчы. Эми ошону кайталап андан башка сөз жок бу биринчиден. Азыр деле ошондой болуп атпайбы? Азыр ошону кайталап атышат. Экинчиден, мен ушу бүгүн эфирден пайдаланып жаштарга кайрылып кетилем. Жаштар дайыма нааразы болушат, социалдык сеттерде. Жаштар эски картаңдар бизге бийликти бербей атат деп. Ай жаштар, бийликти албайсыңарбы, келип чыкпайсыңарбы жаштар? Мисалы силер эмне үчүн даарга тап болуп, бир революция болгондо келип бийликти алышасыңар? Бүгүнкү күндөн баштап саясий күрөшкө чыгып, бийликти кандайдыр бир төңкөрүштөр менен эмес, саясий күрөштө Бегал мырза, кечиресиз, бирок сиз ошол тажрыйбалуу саясатчы катары, мисалы, жаштарды эмне үчүн өзүңүздөрдүн катарыңызга тарта албай жатасыздар анда? Биз жаштарды тартып атабыз. Биздин кечеги эки негизги эле максат ушул. Биз эмне үчүн мурунку жанагы өткөндө жаштарды көргөн жокпуз араңыздардан. Угуп турсаңыздар, мурунку аттуу баштуу саясатчылар менен кошулбайлы деп атканыбыздын себеби бүт жаштар келсин. Биздин кыймылга, Равшан Жээнбековдун кыймылына, Байболовдун кыймылына, жанагы ким, Алик Жекшенкуловдун кыймылына жаштар келсин, экинчи поколение келип кошулсун ошолорго, экинчи муундагылар. Анан ошондой чыгалдатабыз. Эгер биз мурунку эле саясатчылар бир штабка чогулуп алсак, баягы эле эски ыр болот. Биз ушул тактикабызды түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Чынбай мырза, мына сентябрь айынан баштап ошо Кумтөр боюнча UPGate атка конгон видеолор коомчулукка серия болуп көрсөтүлүп келатат да. Анан айрым талдоочулар, саясатчылар муну оппозицияны жаманаттоо кылуу боюнча бийликтин атай операциясы деп жатышат. Анан бул ыкма бир бийликке ишенимди кетирип салбайбы? Бул ыкмабы бийликтин жасалма иши деген нерсе мен таң калып атам. Анткени себеби бул эгерде ошондой нерсе даярдалган болсо мен анын ичинде Анткени коомчулукта ошондой пикирге бир жем таштады. Коомчулукта ар кандай жемди тыштай барган кишилер бармы? Маңдайымда Бегал мырза турат, бул кишинин Кыргыз Today деген бир интернет сайты бар. Эмне гана жемди тыштабайт. Мына экөөбүз курсташпыз, 5 жыл чогуу окуганбыз. Мен 5 жыл эмесмин, сен филфакты окугансың тилде. Мен журналистикада окугам. 5 жыл 150 бала чогуу окуганбыз. 150 баланын ичинен 5 жыл 5 окуп
Университет кызыл диплом менен бүткөн 2-3 киши болсо ошонун бирөөсү менмин. 3 жыл аспирантурада окуп, аспирантураны учурунан мурда бүтүрүп, кандидаттык жактаган менмин. Өмүр оозума ара калбаган кишимин. Ошо 150 киши бири-бирибизди жакшы таанычыбыз, Кудайга шүгүр. Анан кийин сайтына жаздырып алып, жазып ошо 5 окуган адамды 2 окуган деп, арак ичпеген адамды арак ичип мас болуп эле университеттин жанында жүрчү деп жаздырып аткан Бегалы мырзага ишенебизби? Же ошол мисалы ушундай чынды калпты чындай койгулатып аткан. Анда чындап эле оппозиция бир ошондой пландарды түзүп жаткан деп сиз ишенесизби? Мен ишенем, анткени себеби Бегалы мырза ошондой нерселер жазып аткандай мен жакамды карманага туура келет. Кээде туруп, мына Каркырага сатылып атканда добуш берген, Ак жолдо туруп алып, Ак жол Бакиевдин бийлигин ошо сактап калганга аракет кылган Ак жолдун депутаты Бегалы мырза бүгүн узурпация деп кыйкырып атса, мен дагы таң калам. Ошол Бегалыга ишенелби же азыркы Бегалыга ошол ишенелби? видеолор боюнча азыр тергөө иштери аягына чыга элек. Сиз кайсы негиздерге таянып мынча ишенип жатасыз? Мен Кудайга шүгүр мындай ойлойм, адамдар ошо атайын кызматтар бир нерсени жарыялап атса, эртең жооп бериш үчүн жооп бере турган, сурагын бере турган адамдар депчи. Анткени себеби кандай гана иш болбосун, массалык маалымат каражаттарынан бул билдирүүнүн артында ошол билдирүүнү жасаган атайын кызматтын жетекчилери бар да. Ал жетекчилер билдирүүнү кое берсе, эртең жооп бере турган билет да. мейли операция башталды, бирок ошонун баарын массалык маалымат каражаттарынан коомчулукка чыгарып жатып, аягы бир популизмге айланып кетпейби? Мен бир гана нерсени билем, Кыргызстандын мамлекетинин тагдыры кимдир бирөөнүн бир эртең күнү бир популизм деген сөздөрүнөн кабыл алабызбы деген нерседен жогору турат деп ойлойм. Бегалы мырза, мына сиздер эл ишениминдеги өкмөт түзүлүшү керек, анан кесипкөй өкүлдөрдөн турган, партияга баш ийбеген өкмөт керек деп жатасыздар да. Анан негизи эле бул идея кантип ишке ашат? Эл ишениминдеги адамдар кимдер? Сиздерсиздерби? Аларды ким кантип аныктайт? Хорошо, мен жана сиздин сурооңузга жанагада мен да кошумчалай кетейин да. Бул мырза айтып атат, мени тигинтип жастырып атат, мынтип жастырып атат, ыйлап атат. Сотко бердиң 3 жолу. Ошолорду эмне үчүн жазган жоксуң? Кайсы күнү жазылды ошентип? Кайсы күнү жазылды? Айтчы мага ачысларың. Сен ушакчы болбоң биринчиден. Экинчиден Бакиев дейсиң. Бакиевке кошоматтанып, акыры ун таратып жүргөнгө чейин жазышып атпайбы? Бакиевке кошоматтанып. Ынтымак, Бакиевдин квотасы менен ынтымак курултайына келген сен белең же мен билем? Бакиевдин квотасы менен келген. Кошомат кылып жүргөн. Кое тур. Сен сүйлөгөндө мен учпай турдум. Сен учпай тур. Ажылдабай. Антип айтпасаң, Равшан өкмөр эртең ойлоп аласың. Сен учпай турбайсың мен. Сүйлөйсүң. Булар ушундай жүз каралык менен мына Көксайлыктар өзүнүн жерин коргосо 2600 гектар жерди 2012-жылы берип жүргөн. Алардын үйүнө наркотик таштап бир провокация кылышты. Тиги сарылыктар көмтөрдү коргосо, аларга барып туруп $3 миллион пара требовать этип бир провокация кылышты. Бегалы мырза, анын баарын Юпигейт деп жанагы сианитти ушу нарынды ушундай көлөмдөгү суусун булгазып дагы провокация кылышып, бардыгы азыр Бегалы мырза, мен суроомо түз жооп берип, бунун баары провокация. Экинчи мага берген сурооңуз. Элдик ишенимдеги өкмөт. Элдик ишенимдеги өкмөт эмне үчүн биз айтып атабыз? Себеби могу бийликти басып алган, узурпация кылып алган КСДП фракциясы, мен бул жерде белгилеп айтып кеткен нерсе социал-демократтар партиясы менен фракциянын айырмасы бар. Биз могу фракция 26 депутаты. Булар толугу менен бийликти узурпацияга катышып атат. Азыр колдору булганды булар. Ошолор бийликти жанагындай саясий атаандаштыктын, бир экономикалык программанын атаандаштыгы менен эмес, ресурстарды бөлүп, мен мынуга майлуу сүттү министрликти алам, мен могу майлуу сүттү министрликтерди алам деп бөлүп алып, парламенттик системанын жаратылышына туура эмес келген, ошону дискредитация кыла турган кадамдарга барышат. Биз ошон үчүн партиялык өкмөттөн кетип, элдик ишенимдеги өкмөт түзүлсүн жатабыз. Бегалы мырза, кечиресиздер, мырзалар кечиресиздер, керт башыңыздарга асылган сөздөргө жол бербесеңиздер. Анткени сиздердин артыңыздарда шайлоочулар, көрөрмандар, эмне үчүн бул кишиге эскертүү берген жоксуз? Бардык экөөңүздөргө тең эскертүү берип бийликтин партияларына бардыгы. Бегалы Чынай мырза, мына сиздер оппозициялык күчтөрдү ошо бийликке жетпей калгандыктан, алсыз болгон үчүн бир ушундай кадамдарга барып атат деп атасыз да. Анда эмне оппозиция бийликти эч кандай ашкерелеп, эч кандай кемчилигин айтпаш керекпи? Оппозиция бийликтин кемчилигин айтыш керек. Бирок сиздер кабыл албай жатпайсыздарбы? Жанагында ушак өзү, мисалы мына сиздин өзүңүзчө Кыргыз тил деген ушактын баарын жасап жүрүп, эч ушак айтпаган кишини ушакчы деп каралап атат.